Ысык көл облусунда медицина кызматкерлерине муктаждык курч маселе бойдон калууда. Бул көйгөй өзгөчө райондук ооруканаларда үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда, айрыкча төрөт бөлүмдөрүндө орчунду. 45 жылдан бери акушер-гинеколог болуп эмгектенген Рыскан Айымдын айтымында Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө гинекологдор үчүн 20га жакын штаттык бирдик бар. Бирок азыр анын теңи бош турат. Анткени окууну жаңы бүтүп келгендер тажрыйба топтоп алып эле маянасы жогору, шарты жакшы жактарга кетип кала берет. Эми мына 1 апрелден айлык акы жогоруласа, бул өңдүү жагдайларда четинен чечилип, кадр тартыштыгы жоюлат деген ойдо. Жаш врачтар келбейт деп айта албайм. Жаш врачтар ооба келип атат. Колубуздан келишинче үйрөтүп атабыз. Ординатураны бүткүчөктү 2-3 жылдын ичинде дасыгып колунан бардыгы келип калган кезде алардын бардыгы тең маянаны көбүрөөк тапкан жерди тандап кетип атышат. Москвага кетип атышат, чет жерлерге кетип атышат, анан көпчүлүгү частныйга кетип атышат. Айлык маяна 100%га көтөрүлөт деп атат. Абдан чоң үмүтүбүз бар. Келет кода баары сүйүнүп турабыз, абдан сүйүнүп атабыз. Мисал кылып алсак, учурда Дуан аймагында эмгектенген гинекологдор орточо эсеп менен 15 000 сомдун тегерегинде айлык алат. 1 апрелден тартып жогорулаган төлөм менен бул профилдеги адистердин маянасы 37 000 сомго жете турган болду. Дарыгерлердин жетишсиздигинин эң бир келбей аткан себебинин биринчиси бул айлык маянанын аздыгы жана жашоо шартынын жоктугу, кызматтык үйлөр жок. Жаш дарыгерлерди тартып калуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жаш дарыгердин депозити берилет. Алар квартал сайын 66 000 сомдон алышат жана востребованный адистерге ай сайын 20 000 сомдон берилет. Анан 1 апрелден баштап Кыргыз Республикасынын президентибиз айткандай 100%ке дарыгерлердин айлыгы көтөрүлсө, бул көйгөйдүн жок дегенде бир 50%-ин чыгабыз го деп эсептеп атабыз. Ушул тапта Ысык көл облусунда 188 саламаттык сактоо мекемеси бар. Аларда 623 мед кызматкер калк кызматында. Бирок дагы 272 дарыгер жетишпейт. Дарыгердин жетишсиздиги ден соолук издеген карапайым элге эле түйшүк жаратат. Керектүү адистин жоктугунан райондордон облус борборуна, керек болсо Бишкек шаарына чейин барып дарыланууга аргасыз болушат. Биздин областтык ооруканада врачтар жетишсиз. Биз аял киши болгондуктан көбүнчө гинеколог врачка кайрылабыз. Гинеколог врачтар да аз. Кардиолог, жүрөк оору боюнча кайрылат экенбиз. Элдин саламатчылыгына жаш адистер тартылып келсе, жакшы болмок да бизге. Жаш дарыгерлер жетишсиз. Кээде өзүбүз дагы ата-энелерибизди, жакындарыбызды Бишкекке чейин алып барганга туура келет. Жакшы жаш дарыгерлер келсе жакшы болот эле. Биз мына мисалы үчүн көрүнөлү десек, Ак сууга келгенде деле Караколго баргыла деп жиберет. Караколго келсек очередь, жердин баары эле очередь. Кайсы оору, элдин баары эле ооруп калыптыр. Доктор да жетишпейт, больница да жетишпейт. Жаштар келсе арасы акчасын да көбөйтүп атат, эми келер, үмүт кылып эле отурабыз айланайындар. Өлкө башчысынын кызматка келгендеги эң алгачкы жарлыктарынын бири мына ушул улут саламаттыгына кам көрүүнүн сапатын жакшыртуу менен дени сак коомду калыптандыруу болгон. Анын алкагында өлкө боюнча ондогон ооруканалар жаңыланып, заманбап медициналык жабдыктардын жардамы менен калкты тейлөө жагы жакшырды. Эми 1 апрелден тартып саламаттык сакчылары 100% жогорулаган айлык маяны ала башташат. Айнура Достукбекова, Кубанычбек Муканбетов, Ысык көл жаңылыктары.